тренерлер, коллегалар. Кыргызстандын премьер-лигасынын чемпионатында Ошму Алдиер футбол клубунун 21 жашка чейинкилер арасындагы экинчи командасы коло медальга ээ болду. Кыргыз Республикасынын чемпионатында 21 жаштагылар арасында 3-чү орунду алышты. Курамды окуу жайдын ректору Кудайберди Кожобеков куттуктап, алдыдагы мелдештерге ийгилик каалады. Ар бир ушул команданын бир жакшы жеңиш эмес, бирөөсүнүн жакшы удары же бирөөсүнүн жакшы позициясы дагы биз ошолор менен кубанып, ошолор менен болсо да өзүбүздү жолуштуп, эч качан үмүтүбүздү үзбөй келе атабыз буюрса. Ошондуктан ушул ийгилигиңер кут болсун. Жолугушууда ректорго кыргыз футболун өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн ырасчыл кат тапшырылды. Кыргызстандын профессионалдык футбол лигасынын аткаруучу директору Ошму Алдиер клубунун аракетин баалап, алдыңкы улуттук чемпионаттарда тыгыз кызматташаарын айтты. Именно поздравить ребят, поблагодарить руководство Ошму о том, что поддерживают профессиональный спорт, поддерживают футбол в частности, и то, что таким молодым ребятам дают именно путевку в жизнь. Именно первая ступенька профессионального футбола это является именно вуз. Клубтун оюнчулары премьер-лигасынын чемпионатындагы көз ирмемдер оюнга чейинки даярдыктарын айтып, алдыда окуу жайдын командасы мыкты ийгиликтерди жаратаарын белгилешти. Даярдык аябай көп кылдык. Өзбекстандан сбор өтүп, ушул матчтарга даярданалы деген жакшы ниетте даярданып, негизи марттан бери башталды, мына эми бүттү. Утулган моменттер болду, уткан, мага бардына бирдей көз караш болду. Оюн башында биз сезон башында жакшы эле даярданганбыз, сбор көп болду. Көбүнчө Өзбекстанда болду. Өзбекстанда канча адашпасам 6 оюн ойнодук, жакшы эле ойноп, эми уже биякта деле Кыргызстанда футболдор өсүп атат жакшы элечи. Мындай слабый команда жок. Ошму Алдиердин башкы машыктыруучусу Айбек Сулайманов окуу жай спортко кызыккан жаштарды ар тараптан колдоп келе жатканын белгиледи. Ошму Алдиер клубунун 21 жашка чейинкилер арасындагы экинчи командасы учурда Кыргызстандын кубогуна катышууда. Биринчи мелдеште Кочкор Ата шаарынын Нефтчи командасын 3-2 эсебинде утту. 5-сентябрда Оштун Алай командасы менен беттешет. Күчтүү эмеде өттү да, деңгээлде өттү. Ошого биз эми биринчи жыл, экинчи жылы ойноп атабыз. Эми билесиңер Ошму Алдиер командабыз, бирок бул эми чоң ийгилик деп ойлойм. Кудай кааласа будан кийин дагы ниеттерибиз, пландарыбыз көп. Азыр ошо дубль командалардын кече 3 күн болду. Кубок Кыргызстан оюндары башталды. Биринчи оюн Нефтчи Кочкор Ата командасын 3-2 эсебинде утуп келдик. Клубтун негизги командасынын оюндары Кыргызстандын премьер-лигасынын 3-чү айланпасында 19-сентябрда башталат. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошму жаңылыктары.